Арабаңыздар, Москва шаарындагы мекендештер, биз болсо Москвадан эң эле тыпылдаган тың кыйын келине келдик. Ким десеңиз, азыр көрсөтөбүз, жүрүңүздөр. Тук-тук, салам алейкум. Как дела? У нас тут творческий бардак. Так, сразу микрофон. Адинаны барыңыздар деле таанысаңыздар керек. Көбүнчө эле Москвадан жарма Адинаны тыпылдак келин деп тааныйт. Бүгүн Адинаның цехине келдик. Азыр все покажем, расскажем, познакомим дегендей. Бул Адинаның цехи экен. Мен өзүм биринчи жолу келип атам. Келсек, Адина бул жакта иш үстүндө кырдары келип, мен түшүнгөнүм боюнча шешептерди тандап алып атыптыр. Адина негизи үйүндө баштаган, азыр өзү дагы кийинирээк айтып берет. Бул бизнести үйүндө баштаган, азыркы учурда ушу Москвада Волгоградский проспектте 2 бөлмөлүү цех ачыптыр. Бул ишти баштаганыма 4 жыл болду. Азыр 4 жаш 3 айлык, 4 айлык болуп калган кызым бар. Ошол кызым где-то бир 2,5-3 айлык эле болуп калганда, ошондо баштагам. Потихонечку азаздан. Азыркы учурда эми ушинтип цех болуп отурабыз. Кызым менен тең бизнес экен да, э? Да, ошо кызым менен кызымга 3 айлык бала менен бизнес баштаганга эмне түрткү болду сага? Инстаграм. Почему? Потому что в Инстаграме у всех там классная жизнь, все идеально живет, там кто-то покупает айфоны, кто-то там аябай сонун шикарно жашоолорду жашап жүрүшөт. Я такая в декрете, типа у меня ничего нет, я не могу элементарно выйти в магазин там за 1000 рублей. Не могу купить себя, все, что я хочу. Почему? Потому что я же не работаю. Я понимаю то, что мен үйгөм обеспечивает жильем, продуктом, но по-любому бар үйгөң акчасын өзүң калганда мен аялдар түшүнсө керек, колдонуп мындай кеңири жүрө албайсың го. Ошолордун бүт баардыгын көрүп отуруп, почему, если кто-то может там за наличку купить, просто пойти за 200 тысяч телефон, почему это я не могу делать? Почему я должна вот по 500 рублей, по 1000 рублей там годами копить 100 тысяч, чтобы там 100-150 тысяч, чтобы купить там телефон? Почему я не могу вот так вот зарабатывать деньги? Почему кто-то вот дома вот так вот зарабатывает, а почему я не могу? Да, да. Потом Инстаграмда көрсөтүлгөн коз жашоонун плюс жагын алып турсуң да, өзүңө мотивация кылып туруп, ошонун артынан караңыздар, бул дагы неме туура мышление да, бирөөнүн ийгилигин көрүп, ал адамга просто хейт жазып, анан жашооңон алып отура бергенден көрө, автор своей жизни деп коет го. Да. Анан Инстаграмда деле, мисалы, все же показывают только свои идеальные жашоосун. Никто же не показывает то, что где с мужем ругается, где там кайнене сурушуп аткан, эч ким көрсөтпөйт да. Анан идеальный жашоонун аркасында деле элди кандай жашаса, ошондой эле жашоо бар да. Просто люди показывают там идеальную жизнь. Это мы осознанно должны понять. Биз өзүбүз түшүнүшүбүз керек. Фильтр кылып үйрөнүп. Да, фильтр кылып үйрөнүшүбүз керек. Значит, у кого-то там, мисалы, мага деле айтып коюшат, сенин күйөөң аябай поддержка берет, он делает доставку, там, что, много чего он делает, типа, тебе повезло с мужем, дегендейчи. Нет, у нас тоже там, да, у нас тоже такое есть, там, мисалы, силердин семьяңарда кандай проблема болсо, любой, даже миллионерлердин деле, миллиардерлердин деле семьясында проблема бар, да, то есть мы мындай айтайын, типа, бирөөнүн жашоосун көрүп туруп, выгорание болуп кетпешибиз керек да. Анын көзү андай, меники андай эмес, типа, у него есть такая возможность, у меня нет. Анан клиенттерди сатып атканда деле мага обученияга келип атканда айтышат го, типа, у тебя же есть блог, ты же можешь там продавать. Эми Инстаграмда подписчиктериң бар го, подписчиктериңе сатып бересиң, эми сен цех ачып алдың да. В свое время у меня не было ничего. Все этого, да. Сен бизнести баштаганда 3 жаштагы кызың Инстаграмда канча, 3 айлык кызың жана Инстаграмда канча подписчигиң бар эле? Не было вообще. С нуля, да, с нуля. 0 жаңы аккаунт. Да. Азыркы учурда канча? 18500. 20 миңге кетип атабыз. 18500, 4 жылдын ичинде. Да, живые подписчики. Охват где-то миллионго барып калат айына. Просмотрлар. Это все благодаря постоянной работе. Да, дисциплина. Потому что иштеп аракет кылсаң болот, конечно. Мындай оюңда эле мындай иштеш керек дей бербеш керек да, реально иштеш керек. Оюңдагы нерсени реализовать этиш керек, да. Жана Адина айтмакчы, красивый жашоонун артында некрасивый быт бар да. Да. Сонун шешептер чыгыш үчүн мына ушундай калдыктар болот, мусорлар болот экен, бул. Тут вот там вообще бардак дейсизби?
творческий бардак. Да. Азыр эстесем, ошончо күч кубат менде каяктан болгон экен дейм да. У меня тогда даже, наверное, мотивация тоже не было. Я тогда даже не знала, что такое мотивация, да. Вот. Кандай күчтөр менен кантип ошентип иштедим экен деп азыр айтам да, потому что кичинекей розовый коляскам бар, азыр деле бар. Где-то 5000ге алганбыз. Анын үстү астындагы жанагындай эмеси баягы продуктовый сала турган болот го, ошонусу чоң да, комплект постелдер батат. Ошого 3төн 4төн комплект постелдерди салып алат элем дагы, анан кийин үстүнө кызымды отургузуп алат элем, 4 айлык 3 айлык кызымдычы. Ушунадан метро доставка кылат элем да. Азыр ойлосом, анан азыркы моментте ошондо типа азыр эми ошонун өзүрүн көрүп атам. Намного лучше работали, когда мы не знали, что такое мотивация, когда не знали, что такое выгорание. Адам мисалы канчалык комфорт издесе ошончолук комфортный жашоону издей берет го. Биз деле мындай канчалык жеңилдик болгон сайын ошончолук жалкоо боло берет экенбиз да. Оказывается, у меня там выгорание. Типа өзү иштегиң келбей атат, мындай жалкоолонуп атасың, бирок ошону типа выгоранияга теңеп коесуң. Же болбосо у меня нет мотивации дегендейчи. Жакшы шылдоо. Выгорание негизи ал нерсе бар да, ал выгорание деген состояние бар. Бирок биз көп учурда выгоранияны жаманып туруп шылтоо койдуп кетебиз. Туура эмес түшүнүп аласыз. Выгорание это вообще совсем другое. Мен ойлойм, кандай адамдар выгорание болот? Я не знаю, конечно, но мен ойлойм, биздин азыркы заманда жашап аткан адамдар выгорание болбош керек. Почему? Потому что Кудайга шүгүр семьяң бар. Кудайга шүгүр семьяң бар. Кудайга шүгүр жей турган наның бар. Эми ачка калып аткан жоксуң, көчөдө калып аткан жоксуң, согуш болуп аткан жок, асманыбыз ачык, эми жакшы эле жашап атпайбызбы? Выгорание в таком состоянии болбош керек менин немем боюнча. Говоря о сотрудниках, сколько у тебя сейчас? Пока эко. Как они работают, сколько они зарабатывают? Экөнү минимально мындай болбой калганда бир 150 000 зарплата берем. Это только швеи. Анан есть еще видеограф. Вот все. И я. Бир швея, и бир муж, видеограф, кстати, доставка делает. Да. Получается, биздин командада бүйөм доставка кылат. Мен типа управляющий дейм. Типа это я, да. Вот видеограф и 2 швеи. 5 иштейт экенбиз. 5 киши. Пока да. Мондай состоянияга я понимаю то, что у меня не 15, не 20 сотрудников, но менин состояниема, менин немеме это очень даже хорошо. Какие планы на ближайший год? Ой, силер 5 оңор бар, командада 5 киши. 4 жыл мурун башталганы 1 айдын ичинде оборот канча кылчусуң, азыр канча кыласың? Я помню прям 1 айдыкыны мындай вообще иштеткен эмесмин да. Вот это мои деньги. Это только постельдин акчасы деп 28 000 рубль топтогом. Башында. Да, башында. Полный, там не считая там расходов, доходов, да, прям полностью 28 000. А у убакта вообще каждый комплекттин үстүнө где-то 100 рубль, 200 рубльдан эле кошуп сатат элем. Мага почти эч нерсе деле калбайт элем. Начало бизнеса, я думаю, у всех такое. Да. Вот азыркы учурда 1 200 000 барып калат. Оборот, да? Да, 1 200 000 барып калат. Вот так вот, достор. 28 000ден башталган, башында 4 жыл мурун башталганда 28 000 болсо, азыркы учурда 1 200 000 деп. Бул жакта шешектердин жөнүндө дагы айтып берсең. Сен башында баштаганда готовый шешектерди сатып баштагансың, э? Да, садоводдон жана готовый комплекттерди где-то бир 20 күндө эле саткам, көп саткан эмесмин. Аны эмне болуп тигип баштадың? Тиккенге мага эмне түшүп койгон. Негизи мен эч жерде окуган эмесмин. Мен эми обучение өтөм го, обучение өткөнүм үчүн көпчүлүгү сурайт, эми окугансыңбы, дипломуң барбы деп. Реально мен эми өзүм 24 эми чыксам, дипломум жок, понятно дебейинби, вот. Бир жерде окуган эмесмин, ошо 11-ти бүткөн боюнча эле Москвага келип, ушул жердебиз. Анан менде өзүм бүт бардыгын баягы практика кылып атып үйрөнгөм. С чего я неге тип калдым өзүм, потому что баягы садоводдон алганда шов некачественный болуп калат. Там садоводко Кытайдан келет да, анан Кытайдагылар не на качество, а на количество иштешет. То есть оверлоктордун чыккан жиптерин кыркышпайт, анан пацет тигишпейт. Вот, например, мондой сыртында, коробканын сыртында мондой комплект турган болсо, ичинде ушундай комбинированный чыкпайт. Простынясын может салып коет, бирок пододеяльнын үстүндө астын окшош кылып коет. Там наволочкасын, там мындай, можно сказать, да, асаттар деле кээде салып коет. Эми они не всегда так делают, но иногда бывает, да. Ушундай учурда мен деле ачпайм да готовый бойдон алып барып берем. Анан ошол учурда я теряю клиенты, то есть не они, а я теряю клиенты. И анан там еще качество, мындай качественный жакшы эмелерди готовый мен тапкан жокмун. Мен ошо ткань таптым,
ошо тканды тапкандан кийин мен ошо ткандан өзүм тигип баштадым. Биринчи башка бирөөлөргө деле тиктиртип жүрдүм, бирок они не будут шить как я хочу, да. Мен каалагандай тигип беришпейт. Алар как-то сантиметрин туура эмес кылышат, как-то что-то по-другому делает, так как ткань алардан болгон үчүн остаток тканьдарын кошуп коюшат же алмаштырып коюшат, ушундай да, мындай мен каалагандай тигип беришпейт. Чтобы мен каалагандай тигип бериш үчүн мен аларга аябай көп энергиямды, аябай көп күчүмдү, мындай нервимди кетиришим керек. Анын ордуна я решила шить сама. Биринчи комплектимди бир жума тиккенмин. Бир комплектимди. Азыр бир комплект тиккенге канча убакыт кетет? Жарым саат кетет. 30 минутта. Бычыгандан За баштап 30 минут, да. Нет, если бычып тиккенди общий кыла турган болсок, где-то 40 минут кетет. 40 минут отдать. Машинка, говорим? Нет, это еще... Нет, еще есть еще опытные. Вот, например, у меня одна швея, прям очень быстро шьет. В день, да, аз эле саат иштейт, но 13-15 комплект эле тигип коет, да. Бир күндө? Бир күндө. Ал еще быстрее шьет. Ничего себе. Скоростька чыгыш үчүн сага канча убакыт кетти? Скорость, во-первых, скоростька чыгыш үчүн негизи көп убакыт кетпейт. Бул жерде методика. Тигүү бычуу. Мисалы, в свое время я даже не знала, вот у меня рулон ткань, вот такой, да, я не знала, с чего начать, вот, кантип мен муну бычам, каягынан кыркам. Вообще, он узун мне, ширинасы мне, это вообще что такое дегендейчи, вот. Ширинасы каяка, длинасы каяка. Да, вот такой. Я ничего не понимала. Ошону, чтобы мне понять, только бир күн, 2 күн кетет эле, да, тканды ачып алып, нарагына өтөсүн, берагына өтөсүн, каягынан кыркышты билбей. Ушинтип жүрүп, анан ошол нерселерге көп убакыт кетип калган. Чисто если бычып тиккенге кете турган болсо, азыркы учурда окуучуларым бүгүн бир күндө тигип атат, 2 күндө. 2 күндө тигип атышат. 4 сааттан где-то 8 саат, 9 саатта бир комплект полный бүтүшөт, ооба. Динара бир гана шейшептерди тикпестен еще окутат. Бүгүн келсек бул жакта окуучусу бар экен. Динара, сага микрофон. Өзүң жөнүндө айтып берсең. Атым Динара. Москва шаарында жашап атканыма 8 жыл болду. Декретке чыккандан кийин просто хочется дома работать. Өзүм үчүн иштегим келди. Сен дагы декреттесиң. Балаң канчада? Улуум 2 жаш 2 ай болду, кичүүм 7 айлык. 7 айлык бала менен өнөрү үйрөнгөн экенди. Канча окуп атканыңа канча убакыт болду? Бүгүн 3-үчү күн, бүгүн бүтүрөбүз. Конечно, башында корктум. Колумдан келеби? Анткени бул жерде өзүмө да жоопкерчилик, жолдошума айттым, кылам деп, аябай доказать кандай десем, ишенип өзүмө келдим да. Значит, аябай жоопкерчилик көп. Бул 1 жылдан бери мындай максат кылып жүргөн нерсем болчу. Окусам, анткени балдардан келе алган жокмун. Азыр жолдошумдун жардамы, ошонун гана поддержкасы менен чынында. Балдардын тыштагы эч ким жок жолдошумдан башка. Жолдошуң балдарды карап атат, сен карап атасың. Машалла, классно. Жолдошум азыр убакта үйрөнүп бүтсөм, мага үйрөт, экөөбүз чогуу иштейбиз деп атат. Вот так вот растать. Не я и ты, сен мен эмес, вместе. Вместе. Машалла, здорово. Эмне үчүн именно Адинанын курсун тандадың? Адинадан шейшеп алып жүргөм. Адинадан шейшептери жагып, бул баласы менен карап, баласы менен иштеп атса, эмнеге биз иштей албайбыз деген негизи эле ошондой нерсе бар. Она у меня с нуля, кстати. Окуучум вообще машинкага отуруп көргөн эмес. 0дон келди. Азыр вот Кудайга шүгүр. Мы можем показать, кстати, что она шила. Самое главное, канча төлөдүң? Динара, канча төлөдүң? 20 миң. 20 миң, 20 миң төлөп 3 күндө мени кыйраттың. Показывай. Нужно обрезать, это так ужасно. Вообще, на самом деле, вот так вот говорить, что мени кыйратасың, это так ужасное слово. Не говорите. Бул простыня на резинке бизде. Бул бүгүн последний день обучения. Простыня на резинке менен мондой наволочка с ушками тигишти. Вот такой. Это с дополнительными ушками. Многие, кстати, представляют с ушками, десем, зайчиктердин ушкасы барбы деп. Нет. Это вот такой наволочка с ушками. Вот красиво. Парасмен. А тут полностью комплект. Да. Бунун баары ошо стоимость обученияга кирет. Да. Өздөрү каалаган, өздөрү үйүндө кандай комплектте постельный комплект колдонсо, ошондой размерде простыня, пододеяльник
эки наволочка, булар бир комплектке кетет. И отдельно дагы это наволочка получается обычный, который продажага чыгара турган. Мисалы азыр көпчүлүк продажада бизде мондай обычный наволочкалар болуп атпайбы? Ушул комплекттин ичине входит. Анан отдельно еще простыня, наволочка с ушками. Такой. И простыня на резинке. Ушунун баары баягы 20 миңдин ичине кирип материалдан бардыгы. Да. Нету такого, типа, много так представляет, типа, өтпөй калган ткандардын окуучуларына текшерип коет, же остатыктар. Нет, андай эмес. Мен кадимкидей могул жакта расцветкаларын жайып көрсөтөм. Какой они выберет, ошолорду тандап бычып кирип кетише берет. Классно, 20 миң төлөшөт, 3 күндүн ичинде өнөр үйрөнүшөт. Обычно, грубо говоря, 2 комплекти болуп кетет, да, эми обычно обучение bizde 5 күн, күнүнө 3 сааттан, бирок азыркы учурда как раз Динара айымдын күйөөсү иштеп, азыр майский праздниктер болуп атпайбы? Майский праздниктерге жолдошуна выходной болуп, балдарын караганга адам болуп калганынан обученияны биз 3 күнгө ушинтип эметип, күнүнө 4 саат, 5 сааттан окуп атабыз. Да. А так обычно 5 күн болот. Ты обучаешь? Да. Обучать людей, это же в каком-то мере выращивать себе конкурентов. Ты этого не боишься? Нет. Почему? Потому что мындай да, Аллахым мындай, мисалы, например, да, мындай даракта турган алма да, ошо алманы бирөөгө буйруп койгондо, мындай, муну келип жейт деп, когда ошо алма гүл боло электе эле уже буйруп койгон Аллахымчы. Анан ол гүл болот, алма пышат, анан ага келип канча адам келип, мисалы, старается его есть да, жегиси келет, бирок ошол алма кимге буйруган болсо, ошол жейт. Хоть ал жерге түшүп кетсе деле. Мындай кимге буйруса ошол жейт да, ошондой. То есть нет такого, что мен, мисалы, бывает такое же, например, Адинада 3 миң турат экен комплект, мен 2500ге сатсам, Адинадан албай менден алат деген деле нерсе жок да, такого нет. Или кто-то может сказать, типа, ой, Адина 20 миңден окутат, мен 10 миңге окутайын, Адинага окубай мага келишет деген нерсе жок да. Андай нерсе болбойт. Если ошол бирөөнүн чөнтөгүндөгү акча, ырыскы мага буйруган болсо, в любом случае мага келет. Ал нерсе ошол башка бирөөгө буйруган болсо, башка бирөөгө барат, ушундай. Рызык толугу менен Аллахтан. Да, толугу менен Аллахтан деген ишеним, демек сага эч нерседен коркпой, үйрөтүп, өз билимиң менен бөлүшкөнгө жардам берет. Анан эме деген бар. Билген нерсени үйрөтүш керек экен. Билген нерсеңди үйрөтпөй жатып өлүп кеткен болсоң, акыретте ошон үчүн жооп берет экенсиң да. Ошон үчүн мындай жоопко тартылып, билим менен бөлүшүш. Да, болуп калат экен. Сен мисалы билген нерсеңди мындай көрүнгө көтөрүп кетпейт экенсиң да, вот так вот, грубо говоря, да. Вот ошол себептен билген нерсени үйрөтүш керек. Анан свое время я была в декрете, мындай декретте болуп, я была мындай ошол азыркы учурда азыркы айымдар болуп аткан состоянияда мен болгонмун да. Мага жардам берген эч ким болгон эмес. Даже мага жардам бериң деп барган адамдардын деле мындай кагып койгондор деле болгон да. Ушунун бүт баардыгын өзүм түшүнүп, көрүп билгеним үчүн дагы я стараюсь больше давать. Потому что я знаю, алар кандай состоянияда, алар что они чувствуют, да, вот. Ушул нерсени билгеним үчүн я стараюсь вот так вот бергенге. Демек сен ошол мамочка, декреттеги мамалардын болууну билген үчүн они к тебе приходят, обучаются, потому что ты раскрываешь ты даешь то, что они хотят, потому что ты с этим чувством знакома, здорово. Да, анан бизде курс жөнүндө сөз болуп калды, как раз айта кетейин. Самый плюс жагы в том, что не только там бычканды, тиккенди үйрөтүп коюп эле все эмес да, бүт бардыгы берилет. Допустим, могу тканды качественный да, бизде менин клиенттерим бүт бардыгы билет, 4 жылдан бери бүт сатып жүрөбүз. Ушундай качественный ткандарды, например, кайсыл жерден алат, оптом канчадан алат, кантип иштешет алар менен, кантип сатат, клиенттер менен кантип иштешет, бүт бардыгы үйрөтүлөт бизде. Сенин курсуң жөн эле тигип үйрөтүү эмес, бул курста дагы ошол бизнес тигип үйрөнгөн шейшекти кантип сатыш керек, кантип упаковка кылыш керек, бардыгын үйрөтөсүң. Ооба, ткандарды кайсыл акчага аласыз, кантип тигесиз, кантип сатасыз, ушундай. Анан бизде самый плюс в том, что материалдан вообще остаток калтырбай тигесиздер. Мисалы, кусок болуп остаток калтырып да элдер деле айтып жүрөт го, мисалы, остатоктон сатам ана дегендейчи. У нас нет такого, бизде остаток вообще калбайт. Анан ушул жана обучениянын акчасы 20 миң молор кирет деп атпайбызбы? Ошол 20 миңдин ичине биздин онлайн сабактар дагы кирет. Мисалы, 5 күн бою мен сиздерге эмнени окутуп үйрөнгөн болсом, ошонун бүт бардыгынын онлайн уроктору бонус болуп берилет. Потому что это бизнес. Типа, это бизнес. Чтобы бизнести башташ үчүн обязательно не алыш керек, машинка алыш керек, не алыш керек, ткань алыш керек. То есть у вас может быть
азыр возможностуңуздар жок болуп калышы мүмкүн да, чтобы ткань алыш үчүн же болбосо машинка алыш үчүн ушундай учурларда сиздерде по-любому онлайн уроктор болот, чтобы вы потом могли ее досмотреть, там сиздерге баягы каталог кылып туруп көрүп алыш үчүн, эсиңизге салып алыш үчүн навсегда. И менден кайтарым байланышка дагы доступ навсегда болот. Всегда. Сон. Сразу покажем процесс работы. Как она есть, да, у нас нет задачи показывать успешный успех и так далее. Да, идем сюда, девочка моя. Бул жерде бизде готовый комплекттер турат. Биринчи баштаганда, конечно, там заказов было мало, и мондо красивый кылып тизип коет элек. Азыр эми заказдар көп. Заказ күнүнө мындай срочно тез түшүп калат. Ошол себептен ушинтип даярдап коебуз. Да. Анан цехке дагы келип алып ушул жерден көрүп алып кетишет. Бул жакта даярлар. Келип көрүп алып кетсе дагы болот. Кандай размерлери болот? Ибалар стандартныйга бир адамдыктар болот. Бир адамдыктардын размери 150-ге 220 болот. Анан эки адамдыктар болот. Эки адамдыктардыкы 180-ге 220. Евро болот. Евронуку 200-ге 220. Анан ушул стандартный мен айткан размерлерге туура келбесе, сиздердин размериңиздер андай не стандарты индивидуальный кылып туруп сиздер каалагандай тигип беребиз. Жана мисалы простыня на резинке болуп атпайбы? Булар бизде всегда продажада болбойт, потому что ар кимдин матрасы ар түрдүү, там высота, ширина, длина дегендей. Вот ошол себептен только индивидуально тигебиз. Баалары 2500 рубльдан башталат. Если индивидуально, то от размера зависит. Хорошо. Дальше. Бул жакта биздин ошо иштегенге керектүү, бул жака мындай кол жетимдүү болсун деп просветкаларды коюп коем, чтобы келген клиентке сразу показать кандай комплекттер бар. Биринчи сүрөтүн тандашат. Анан почему? Потому что все-таки комплект спальныйда турган сүрөтү ачат да, бүктөлүп турган анча ачпайт. Бул жактан тандап, анан бул жактан тандагандан кийин анан готовыйды алып көрсөтөм, анан ошол жактан тандап алышат. Вот, анан бул жакта подарочный пакеттер. Кстати, бизге эгерде подаркага заказ берсеңер, ушундай подарочный пакетке салып беребиз. Это наш бонус. Вот. И упаковочный пакет, там доставочный пакет, материалы, да? Да, расходники. И бул жакта дагы материалдар бар экен? Бул жакта самый колдонгон материалдарыбыз. Мындай. Да. Көп колдонгон, часто колдонгон. Нарықтагылар запас. Бул материалдар кандай материал? Там хлопок, атлас дегендерденчи? Бул жакта бизде 3 түрдүү ткандын түрү бар. Поплин, сатин, страйп сатин. Мен булардын качествосын монтуп салыштырып бере алам. Ну, например, айфондор бар го, тоже телефонду. Вот, мисалы, iPhone обычный, там, iPhone 14 обычный, iPhone Pro Max и Pro депчи. Биздики деле кудум ошондой. Качествосы басына жараша разный болот. Например, обычный поплиндер, булар чөнтөккө ылайыктуу, качествосы аябай жакшы, булар деле жууганда өңү өчпөйт, түлөбөйт, жумшак, аябай сонун обычный. Болгону бул все-таки поплин ткань, поплин болот да. Анан эми поплин менен страйп сатинди мен ойлойм вообще салыштырганга кирбейт. Почему? Потому что страйп сатин это все-таки премиум качество. И есть однотонный. Ошондо поплин, если это 13 Pro болсо, анда 13 обычный. 13 Pro это наш однотонный сатин. А Pro Max это вот однотонный сатин деген бул однотонный нет, это страйп сатин. Однотонный сатин я могу показать вам. Бул жакта дагы ошо тигилип даярдалып алган комплекттер. Жок, булар эме молор үтүк немеге кылынган, бычылгандар. Бул жерден тигилип упаковка боло электер. Обычно сатурниктерин бул жака коюп коет, когда у меня күндө упаковка кылып турам, мен жетишпесем сатурниктерим кылып турат. Сегодня не успела, вот тигилгендер бул жакта. Анан однотонный сатин это вот это. Тут качество тоже классное. Да, и цвет очень красивый. Да, страйп сатин это вот это, который өзүнөн полоска чыкканчы. Это премиум качество, да. Если прям вот сонун эс алгыңар келсе, советую. Бир комплект сатып алдык, ошону канча убакыт колдонсо болот? Мен өзүм мисалы эл катары эле 4 жыл 5 жыл колдоном комплекттерим, которые мне нравятся. Мен, например, себебинде апам өзү берген комплект бар. Турмушка чыкканыма 6 жыл болот, жакында 6 жылдан бери колдоном. Смотря как вы часто используете. Может быть, силер 2 комплект эле кайра сала бересиңер, и вам надо каждый год менять. Может, силерде мага окшоп 10 комплект бар деп эми. Так как я өзүм тигип күчүп сатканым үчүн менде аябай көп комплекттерим үйдө. Мен мындай бир комплектти мындай 3-4 айда бир салганым үчүн долго колдоном да. Вот, смотря канча колдоносуздар. Понятненько. Окей, идем дальше. Жуганда каждый жума жуула. Болбоду дегенде. Да.
Так, бул жакта Бул уже жакта рабочая бизде зона. оверлок, да, рабочая зона. Биз убагында без оверлокка тигет элек, азыркы учурда эми оверлок менен тигип атабыз. Морозилкага салып тоңутуп койсоң, муздак болуп калат, так аркасына сууну куюп туруп салып койсоң, жайындасы муздак шамал чыгарып турат. Типа комнатаны эметип берет, охлаждать этип берет. Анан кышындасы ысык шамал чыгарып берет, ысыткан. Сотрудниктериме комфортно, и мага комфортно. Вот, бул жакта машинка. Буну мен өзүм как личный машинкам катары көрөм. Мага ушул машинкамды аябай жакшы көрөм, потому что я всегда ушул жердемин. Бычкан тиккенде деле, эмнетсем деле ушу менен иштейм. Анан калган машинкалар, эки машинка, эки сотруднигимдики. Нету такого, типа, мой личный деген жок. Просто менин любимый машинкам. Парикмахерлерде ошондой бар да, мисалга бир мастердин кайчысы менен башка мастерди иштегенге бербейт. Баягы как настройкалары немелери көнүп калгандайчы. Нет, менде андай жок. Бизде иштетериз. Мен өзүм деле азыркы учурда сотрудниктерим болгондон бери көп деле машинкага отурбай калгам. Эми тигем, болбойт дегенде бир күндө бир комплект тигем, эми жарым саат, бир саат отурушум мүмкүн, бирок анчалык көп отурбайм. Анан көп деле мынтип аяна бербейм, типа мындай. Ал аянган тема эмес да, ал неме баягы настройка немелерине. Нет, машинкада настройка өзгөрбөйт. Машинканыкы эч нерсе өзгөрбөйт. Там может быть меняться там скорость и все. Башка эч нерсе өзгөрбөйт. Машинка так и работает. Башка бирөө келип отурса деле работает. Анан тут есть нюансы, которые окуучулардын скорости аз болгон үчүн иногда өзүм эме кылып турам. Колдонуп там настройка тазалап майда чөтөлөрүн кылып турам, а так нормально. Анан машинканы деле эми уход кылыш керек да, обязательно майларын алмаштырыш керек, обязательно там тазалап туруш керек, ушинтип турам, а так нормально иштейт. Бир машинка канча турат? Менин поставщиктеримде бул машинкалар азыр 27.500 рубльдан турат. Jack A2B деп туруп интернеттен карап көрүңүздөр. Интернетте минимальная цена 30-32 миң турат. Мендеги поставщиктерде всегда баар. Ошондой мисалга бизди көрүп жаткан айымдардан кимдир бирөө вот мен дагы шешип менен бизнес баштагым келет десе, ага минимально канча бюджет керек? 20 миң обученияга кетет. Обучениянын онлайн деле бар, онлайн арзаныраак болот. Эгерде сиз буга чейин бычып тиккенди билген болсоңуз, вам не обязательно да келип офлайн көргөнгөчү, потому что сизде уже базовые знания бар, сиз уже билесиз тиккенди. То есть телефондон карап түшүнө аласыз да. Тем более бизде онлайнда бүт бардыгы детально көрсөтүлгөн. Вот, например, могу жерден мен сизди алып келе алмам, көрсөтөм го, вот это нажимаете, вот так вот делаете деп үйрөткөндө, ал жакта деле урок ошондой тартылган. Эко бирдей эле. Болгону айырмасы в том, что бул офлайнда мен контролировать этип турам. Мен көрүп мынтип турам да, көрсөтүп турам каталарын. Онлайнда мен аны көрбөйм. Может быть, видеого тартып ушинтип кайтарым байланыш кылганда, конечно, я даю обратную связь. А так ушундай. Эгерде тиккенди билген болсоңуздар, онлайнга окуганыңыздар жакшыраак. Билбесеңиздер, анда офлайнга келгениңиздер жакшыраак. Анан обученияга, естественно, акча керек болот. Менин обучениям азыр 0дон баштаппы? 0дон баштап дегенде, оказывается, көпчүлүк ойлойт экен, типа 0 рубль деп. Это не 0 рубль, это знание. Өмүрүңүздө кайчы кармаган эмессиз, это уже 0. Өмүрүңүздө ийне кармаган эмессиз, это уже 0. Өмүрүңүздө машинкага отурган эмессиз, это 0. Вот это я считаю 0, например. Анан бизнести негизи бай интернеттен 0дон баштап үйрөтөм дегендерге деле ишенбегиле. 0дон эч нерсе кыла албайсыздар. Обязательно, как минимум ошо 0дон баштап үйрөтөм дегендин деле курсун сатып алган акча төлөп атпайсыңбы, это уже не 0, да? Вот так вот. Обязательно обученияга акча керек болот, как минимум машинкага обучение керек. Акча керек болот. Анан менде дагы плюс бар ушундай. Мисалы, рулон ткандар, бир рулондо 80 метр болот да. Бир расветка алыш үчүн, сиз комбинированный болуш үчүн 160 метр материал алышыңыз керек болот. Это плюс-минус 30-35 тысяч, да? Вот, менде ушундай возможность бар. Сиздер антип рулон ткандарга 30 миң, 40 миң акча кетирбей эле, менден, конечно, не оптом баада, а розница баада ткань алып кетсеңиздер болот. Например, да, мага келесиздер, обученияны өтөсүздөр, анан обученияны өтүп сиздер тиккенди үйрөнүп алгандан кийин мендеги бар расветкаларды реклама кыласыздар. Анан ошол рекламадан сизге клиент чөткө заказ түшкөндө, заказдын акчасын көтөрүп алып, мага келип, ошого ылайыктуу тканьды бычып, ошо тканьдын акчасын көтөрүп кетесиздер. Сразу бул жактан бычып алып кетсе болот. Бычып алып кетет. Нет, обязательно бычып алып кетет, потому что у нас там система такое, там бычып тиккен андай 10 метр 40 андай болбойт да. Бул жактан келип өзү бычып ушинтип эметет. Ошондо обучение 20 миң, машинка 27, дагы эмне алыш керек? Ткань. В зависимости от размера. То есть ошондо 47-50 миң менен баштаса болот бизнести.
50 000 примерно. Ага. Биржа есептен в среднем сколько можно заработать? Минимально 500. Да, болбой қалғанда 500 тапсаңыз болады. Мгм. А так нормально ли тапсаңыз болады. Дағы бір сұрақ, азыркы учурда сен доходың қанша? Не оборот, а твой доход? Доход. Да. Мен ойлаймын, мындай инстаграмға чыгарганда эле у меня сегодня 2 обучения дегенде эле уже эсептеп койсо керек, бул 3 күндө уже 40 000 тапты деп. Элдер ошентип эсептеп коет, 20 миңден окутса, 2 окуучу болсо 40 000 болот экен, 5 000 окуучу окутса, анда 100 000 таап коюптур деп. Бирок андай эмес да. Ошо 100 000ден баары сенин чөнтөгүңдө калбайт да. Сенин расходный материалдарың бар, арендаларың бар. Естественно. Ошону, если возможно, примерный сумма айтсаң да, канча табасың? Вот последний. Азыр май болсо, апрелде. Айтпай койсом эмне болот? Считаешь негизи? Я не считаю. Я не считаю. Почему? Потому что мне вот легче эме кылган. Например, бөлүшүп адамдар, я не люблю ондойду. Мага тарс келди, тарс да. Вот так вот. Не, бизнес это цифра, это Да, нужно считать. я это понимаю, да. Да. То, что нужно считать, я поняла. Я тоже же в этой сфере, в торговле, и мен эчкачан эсептеп өткөндө, мен эсептеп баштадым, минус болгондо. Да, у меня были минусы, очень многие минусы были, но сейчас у меня вообще минус жоқ, да, я так скажу. Вот. Я понимаю, я не считаю, но у меня вообще минусов нет. Девочки, вы поняли, да? На последнем белье можно зарабатывать так, что тебе не хочется озвучивать эту сумму. А наши, вот мен биз уже 3 жылдан бери Намат базар жарманкесин кылып атабыз. Биздин катышкан ишкерлерден мен байкайм, суммасы, содасы жакшы болгон ишкерлер содасын канча сомго 2 күндүн ичинде канчага сатышты айтышпайт да. Анан баягы содасы жакшы бошошпай калганда эле айтышат. А так жакшы болсо айтпайт. Биздикилер Кудайга шүгүр деп коет да, түшүнбөйсүң. Кудайга шүгүр, жакшы болду, Кудайга шүгүр, анча эмес болуп калды, түшүнүксүз. Сен Намат базарга өзү катышкансың, былтыр күзүндө. Кандай жыйынтык болду, эмнеси жакты, эмнеси жаккан жок? Сен биринчи жарманкең болду да бул. Ооба, меники биринчи болду. Биринчи рекламаңарды вообще көргөн жокмун. Сен бизге катталган эмессиң да? Потом катталдым го, эметкенден кийин. Может, это из-за того, что я много работаю. У меня свой типа мир дейби. Я там типа баягы айлап жүрөм дейби. Ушинтип өзүм менен өзүм обучением, өзүм блогум өзүм менен ушинтип эле жүргөм. И потом уже Номартка бардым, ал жактан уже башка адамдар менен тааныштым. Видеографию наняла, кстати, я сама типа смонтировала тогда. Ачык эле айтайын, көпчүлүк бул нерсени жашырышат. Мен өзүмдүн статусумду өзүм, оказывается, билбейт элем да, типа я Дина, я вот шью постельное белье и все, да. И Номат базарда я увидела, что мен элдердин көз алдынча кандаймын. Люди ко мне как относятся, вот. Алардын мага уважениясы такой, ой, мен сени инстаграмдан көрөм, ушундай, типа, мен сенден мотивация алам дегенде мындай. Аябай көп кыздар келип атышты, эжелер келип атышты, келиндер келип атышты, сага обученияга барайын деп аттым эле, ушинтип аттым эле деп. Вот это все я увидела, и у меня еще больше желания мындай. Алдыга карап еще иштегим келип. Участие на Намат базар придало тебе больше уверенности Естественно, в да, твоей позиции, в твоей работе. В моих обучениях, я даже иногда у меня бывало, кстати, случаи, когда я очень много чего балабай каласың го өзүмдөгү бар нерселерди. И вот Номат базардан көрүп, мага элдердин отношенияларын көрүп, то, что я түшүндүм, оказывается, я такой ценный адам экенмин деп ойлойм. Мындай. То есть самоценность поняла, это да, тоже круто. Да. И вот это вот чувство, то, что ты самоценность поняла, и после этого же, это же тоже влияет на твою работу, на доход. Были сотрудниками, и я тогда работала. И потом я поняла, что, оказывается, можно еще много чего делать, можно еще больше делать, можно так делать, можно вот так делать, можно вот это нанять. Идеялар, да, идеялар келип, и я начала больше алдыга жылып баштадым. Ошо Намат базарда бир катышканың алдыга жылганга түрткү болду десек болот, да. Бизди көрүп жаткан ишкерлерге кандай совет бере аласың? Вот Намат базарга негизи ушундай бир гана Намат базар эмес, негизи эле ушундай жарманкелерге катышыш керекпи? Как это помогает бизнесу? Да, Глазами предпринимателей для предпринимателей.
Обязательно. Почему? Потому что, мисалы, у каждого свой мир, да, азыркы айтканымдай. Мен өзү, силер деле, мисалы, өзүңөрдүн жашооңордо кто-то торт продает, кто-то что-то делает. Да, ар ким өзүнүн эле мындай эле чөйрөсүндө жүрөт, и вы информация только ошолор эле жөнүндө бар, да. А там, оказывается, другой мир. Есть еще другой мир, есть еще Побольше. другие идеи, есть еще другие люди, можно с другими людьми там дружить, там много чего можно делать, если ошол өзүңөрдүн комфорт зонаңардан, вот так вот скажу, комфорт зонаңардан чыкпай жүрө эле турган болсоңор, ошол менен эле типа мындай айланып эле жүрө берсиңер. Я понимаю, вы там зарабатываете деньги, я понимаю, что у вас там дело идет хорошо, ишиңер жакшы жүрүп атат, все нормально, но можно еще больше делать, можно еще больше проявляться. Вот поэтому катышыш керек. 8 июнда боло турчу 4 Намат базар жарманкесинде сен катышасың. Ошол сенден биздин көрүүчүлөрдү, биздин келген конокторду кандай товарлар күтөт, балким кандайдыр бир новинкалар болобу, или спецпредложениялар болобу? Мен азыркы учурда, кстати, көпчүлүк кыздарга сепке көңүл буруп атам. Почему? Потому что кыз, я сама өзүм замужем живем, мен турмушка чыкканмын го. Жаңы турмушка чыкканда кыздын себи аябай маанилүү. Я понимаю, эми сеп деген эми баягындай эмес, баягы кычым төшөктөр ийилип турган, иштетилбей турган серванттар эмес. Именно да, колдоно турган полотенце, өзүнүн там личный нерселери, постельный комплекттери кызга аябай маанилүү. Силер канчалык качественный комплект берсеңер кызыңарга, почему? Потому что, допустим, за 20 тысяч бир комплект алган болсо, аны только кыздын может тоюнда эле жатат, да, а потом вряд ли она еще будет покупать за 20 тысяч комплект. Да? Это не унижение, мындай бир нерсе эмес, просто бул турмушта эми 20 миңдик постель алам, антем деп отурбайт да. Бул бир жолу турмушка чыгат, ошол кызга бир 2 комплект конкретно жакшынакай качественный шейшеп бергиле деп, ошол нерсеге көбүрөөк басым жасагым келип атат. Именно качественный страйп сатинден, качественный сатиндерден, качественный узорлору менен там именно ошол кыз каалагандай постельный комплект бериш керек деп айтам. Анан семьяда дагы аял менен күйөөнүн мамилеси ошол постельден башталат. Ошол жаткан жери жакшы болуш керек, жаткан спальня жакшы болуш керек, колдонгон шейшептери жакшы болуш керек, таза болуш керек, тыкан болуш керек. Анан ошого карап дальше ошо аялы менен күйөөсүнүн мамилеси кете берет. Эгерде ошо жаңы үйлөнгөндөн баштап кыздар, например, жаткан жерине көңүл бурбай мындай отношения боло турган болсо, күйөөсүнүн отношениясы ошончолук сууйт. Мен ошондой көз караштамын. Ушундай да, менде даже акыркы учурда клиенттерим жазып атышат, ушу сенден ушундай шейшеп алдым эле, менин күйөөм дагы шейшептерге кысылып калды. Оказывается, можно так комфортно спать. Оказывается, можно вот так вот делать дегенде. Ошон үчүн канчалык комфорттуу силер, мен түшүнөм эми баягы кыз маалында, бойдок маалында эми апаңдын үйүндө прям качественный нерселерди колдонбойсуң, эми колдонгондор бар, эми прям у тебя ты не будешь, как сказать, эми баары бир баягындай жаңы турмушка чыгып аткандагыдай комплекттер болбойт да. А если сен ошондой отношенияны турмушка чыгып аткан кызыңа берсең, кийин күйөөсү, оказывается, она спит в таком постельном белье, оказывается, бул мондой комплекттерде жатат, бул мондой нерселерди колдонот. Значит, менин отношениям буга ушундай болуш керек экен. Кайын журттан деле, кайнене там бүт кайын журттан деле, күйөөдөн деле кызга ошондой отношения келет. Биз как родители, как ата-эне катары, биз өзүбүздүн кызыбызды ушинтип принцессадай берсең, ошол адам принцессадай мамиле кылат. Анан ошо жаңы берип атканда эле сага боло берет. Боло турган болсо, там күйөөсүнүн тарабынан деле сага боло берет. Кызга сепке ылайыктуу сенде наборлор барбы? Бул бизде однотонный сатинден, рюшкалар премиум ткань, да, это премиум ткань, да. Бунун качествосы деле, естественно, жакшы. Жууганда булар жанакындай. Мен в основном ошол комплекттердин ушунусуна көңүл бурам. Бул баягындай шытыр-шытырдей тургандай. Не знаю, кому-то шелк нравится, мындай шытыраган постель жагат, бирок мен таза хыбыны, таза денеге мындай 100% хлопокты колдойм. Ошол себептен мен саткан постельдерим дагы ошондой. Бул азыр бир аз мындай эмерак көрүнүшү мүмкүн, шелкко окшоп. А так бул бир жууганда прям чисто хыбы болуп калат. Вот мындай дизайны деле бар, качествосы деле бар и таза хыбылыгы дагы бар. Ушундай. Премиум качествода сонун кылып тигез. Анан бул эми одна из дизайней, да? Дизайндын бир түрү. Анан мунун сиздер өзүңүздөр там Pinterest'тен, Instagram'дан, там любой жактан өзүңүздөр жактырган
дизайнды бизге көрсөтсөңүздөр, анан ошонун ичинен биз карап, биздеги бар ткандарды сиздерге предлагать этебиз, сиздерге жакканды бизге эметип отуруп, мы можем сиздердин мечтаңыздардагы комплектти тигип бере алабыз. Бул ошо Адина айтып аткан кыска сепке кете турчу комплекттерде экен. Бул жакта заказдар, Бүгүнкү заказдар, да. Бүгүнкү заказдар даярдалган. Упаковка деле, крой деле, үтүк деле ушул жерде. Бир столдун Да, үстүндө бир эле столдо, бар. да. Мисалы, бул жерде кеңири стол, чоң. Анан бизде еще одновременно там көп сотрудниктер иштебейтин, одновременно бардыгыбыз иш кылбайбыз да. Бычып алып кирип кетет, тиге берет, там упаковкага берет, анан үтүктө берет, ушундай по очереди вот так вот работаем. Система налажына да. Бардыгына эле ошо акча жагы кызык болсо керек да, баягы бизнес баштагым келет, бирок көп акча керек деп, ушул бизнести баштаганга канча каражат сарпталды жана сен үйдө тигип жүрүп кантип бул жака цехке өттүң? Бир уровеньден экинчи уровеньге өтүш бир аз коркунучтуураак болот да, ошол жөнүндө айтып берсең. Мен мынтип айтам, мисалы азыр менин деле окуучуларым, азыр аябай көп окуучуларым өзүмө кезичи, можно так сказать, могу Москвада шейшеп тигип саткандардын 90-95% менин окуучуларым. Ооба. Анан көпчүлүгү ошо помещение ачканга шашат, көпчүлүгү ушундай цех ачканга шашат. Мен айтам, шашпагыла. Почему? Потому что мен аябай көп тааныштарым бар. Бир нерсе ачып, бир нерсе болуп эле банкрот болуп эле, бир нерсе боло бергенчи, менин көз карашым боюнча мындай, азыр деле мен айтып атпайбы, 2-3 эле сотруднигим бар, 5-6 эле адам иштейбиз. Бирок ошентсе деле мындай, мен өзүм тигип атам, мен үйдө тигип атам, меники үй, меники цех эмес, же болбосо меники чоң цех эмес, меники фирма эмес деген нерсе болбош керек да. Ар ким өзүнүн финансовый абалындагы, моральный, психологический абалындагы внутри себя все знает. Вот, например, азыр депрессия болуп атканда деле психологко барат, антет мынтет го, все вопросторго, ичибизде турган вопросторго ичибизде жооп бар да. Ошого карап туруп, өзүбүздүн состояниябызга карап аракет кылышыбыз керек. Например, сиздин мондой цех ачканга, мисалы, 2 рулон ткань алганга акчаңыз жетпей атабы, обученияга келип окудуңуз, анан ткань ала албай атасыз, ой, у меня нет денег на ткань дебестен, мендеги бар расчеткаларды реклама кылып, я понимаю, эми 200-300 рубльга менден бир аз кымбатыраак аласыңар, имею в виду бир комплекттин акчасына, но вы там по-любому как минимум 500-800 рублей иштейсиңер бир комплекттен. То есть ошентип болсо деле иштей бериш керек. Ой, мен үйдөмүн, анан ой, менин үтүгүм жок, ой, менин анım жок, ой, менин мунум жок. Оказывается, у Адина профессиональный үтүк, у меня не профессиональный дегендей болбош керек. Үйдө паровой үтүгүңүз барбы? Паровой үтүк менен деле үтүктөп баштай бериңиз. Үйдө машинкага бир бурчка местаңыз барбы? Болду, ошол жерге машинканы коюп баштай беришиңиз керек. Анан потихонечку, когда у вас будет уже уверенность, мен ушул цехти уверенность болгондо ачканмын. Менде уже прибыль болгондо, мен бул жака чыксам, конкретно аренда төлөй алам дегенде чыкканмын. Конкретно там ушул нерсеге менин абалым жетет, күчүм жетет дегенде анан бул жака чыкканмын. Анан сотрудниктер боюнча дагы азыр көпчүлүгү ошол нерсеге шашып атышат. Бир комплектке ушунча төлөйт экенсиң тигилишине, анда швей алып койсоң болот экен. В конце концов, она в день не один же комплект шьет. Ошончо комплект тигет, ошончо антет, ошончо мынтет, анан еще премия беришиң керек, сотрудниктерге мотивация беришиң керек. То есть сотрудниктер менен иштегенде эле, сотрудник деле мындай, как твой это, мисалы, бизнесиң как маленький ребенок же, ухаживать этип эметесиң го, сотрудник деле кудум ошондой. Я понимаю, ты там предприниматель, она там сотрудница, но по-любому мындай, как мындай, өзүң менен баладай мындай жакшы отношения кылышың керек да, мындай секин өткөрүшүң керек, чоңоюшуң керек. Ошого чейин шашпастан өзүңүз тигип атасызбы, тиге бериңиз, местаңыз барбы, кыла бериңиз. Анан, когда у вас будет вот эта уверенность, когда у вас будет вот это все, тогда вот келип ачып ушинтсеңиздер болот. Мен өзүм 2 жыл иштедим үйдө. 2 жыл ровно иштеп, 2 жылдан кийин, когда у меня уже поток клиентов болгондо, поток обучения болгондо, обучение тоже, я не скрываю то, что я на обучении зарабатываю деньги. Обучениеден азыраак иштейм. Почему? Потому что акцент я делаю только на постельное белье. В основном, допустим, 70% больше на продаже постельное белье. То есть ошол жактардан полностью мага прибыль келип атат. Анан ушундай уверенность болгондо, ошол нерсе мага 2 жыл дегенде келди. 2 жылда ошол состоянияга жеттим, анан ачтым. Ачкандан кийин дагы бул жерде 1 жыл өзүм иштедим. Крой өзүм кылдым, өзүм бычтым, өзүм тиктим. Бывали даже время доставка өзүм кылган. Азыр деле убакыт болот, жетишпей калганда доставка өзүм кылам. Мен түшүнөм, эми команда топтогондо
канчалык сотруднигиң көп болсо рост ошончолук көп болот, бирок ошону деле внутри себя ты понимаешь, что у тебя продажа 2 комплекта в день, ты не можешь нанимать 2 швеи, потому что они в день как минимум 15 комплектов, да? Бул нерсе, эми түшүнөм то, что у вас там есть сотрудник, у вас там цех, я понимаю, у вас там авторитет, то, что вы открыли цех дегендейчи, но сиз бул жактан выгорание болуп, баягы ал жака жеткире албай, бул жака жеткире албай, бүт нерсе акчага келип такалат да, же зарплата төлөй албай, же анта албай, же мынта албай, же болбосо болбоду дегенде сизге мындай эмне үчүн биз бизнес баштайбыз, эми акча табыш үчүн да, биз эми бизнести ачып алып туруп эле аренда төлөп эле зарплата төлөп отура бербейбиз да, хотя бы ошол жерден бизге деле элдер алып аткан 1 айлык зарплата чыгыш керек да, вот как минимум. Анан ушинтип уже баягы элдер алып аткан зарплатадан 3-4 эсе көбөйүп кетип атканда анан сотрудник алыңыздар дебейм да. Вот. Менин эме көз карашым боюнча ушундай. Анан бул цехти көп вложение менен ачкан жокмун. Где-то бир 500 000 тенге кереги менен эле ачтым окшойт. Аз эле рулондорум, аз эле машинкам, аз эле эме менен ачтым. Анан ачкандан кийин үтүктү деле алганыма канча болду? 1 ай, какой 1 ай? 1,5 жыл болуп атабы ушундай. Чоң кызымды, кичине кызымды төрөгөндөн кийин алдым. Аверлокту деле андан кийин алдым. Я все делаю потихонечку. По возможности, да, өз көңүлгө жараша. Один вот, мамочка, жөн эле, вот расскажи, пожалуйста, ты 6 лет замужем, да? 5,5 жыл. Вот бизнести жүргүзүп жаткандагы жолдошуң менен болгон мамиле, бизнесиң жок кездеги мамиленин экөөнүн айырмасы барбы ошол? Бар. Бизнестин жашооңо келиши жолдошуңа көңүлдөн мамилеңе кандай тоскоолдук жаратты, балким жакшы болду? Бизнес кандай учурда сиздин жашооңузга тоскоолдук жаратат? Качан сиз менменсип кеткениңизде? Например, сиз канчалык акча көп тапканыңыз сайын көкөлөбөшүңүз керек да, мында учуп кете бербешиңиз керек. Все, оказывается, ты зарабатываешь вот столько, а я вот столько. Сенин 1 айлыгыңды мен 1 күндө таап коем дегенде отношения болбош керек. Эркектин орду баары бир семьяда эркек болуп калыш керек. Достор, ушул видеону акырына чейин көрүп, өзүңүздөрдүн оюңуздарды өзүңүздөр кандайдыр бир пайда алган болсоңуздар, ошо менен бөлүшүп, жана инстаграмдан Адинага катталсаңыздар, жазган комментарийлердин арасынан бирөөңүздөрдү тандап, Адина ушундай постельный комплект, сизге керектүү размердеги постельный комплектти белек кылат. Ал уткан белегиңизди ошо 7-8 июнь көчмөндөр жарманкеси Намат базарга келип, ошол жактан алып кетсеңиздер болот. Ушул шарттарды аткаргандарга биздин бул легендарный горячий пирожки расцветкабыздан каалагандай размерде ушундай комплект белек болот. Шарттарды аткарыңыздар, шарттар жөнөкөй, өзүңүздүн ошо алган пайдаңызды комментарийге жазыңыз. Ошондой эле ошол комментарийге өзүңүздүн Instagram баракчаңыздагы никнеймиңизди жаза кетиңиз. Себеби дегенде биз сизди ошо Instagramдан табып, ошол жака байланышабыз уткан болсоңуз. Ар бириңиздерди 7-8 июнь бул Москвада боло турчу Курбан Фест Намат базар жарманкесине чакырабыз. Метро Минска мечиттин алдында. Көрүшкөнчө. Барыңыздар, күтөбүз.